Үшінші негізде илим дегенде ислам динди далил менен бил. Мына ушул динди ким алып келди? Аллахтын элчиси алейхиссалату вассалам алып келди. Ушул динге Алла Таалам өзү буйруду, ушул жол менен, ислам дининин жолу менен мага ибадат кылла деп. Мына сен ушул нерсеге буйрулдуң. Сенден талап кылды Алла Таалам. Ушул динди үйрөн, далил менен үйрөн деп. Дин деген ат менен эле кыла бербе. Ушул нерсе чын эле Куранда барбы? Ушул нерсе чын эле пайгамбар алейхиссалату вассалам буйруганбы? Ушуну бизге чакырганбы деп адам ушу дин деген ат менен келгенде эле кайсыга саласыз? Куранга же пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна саласыз таразага. Эгер бары болсо ал чын эле ислам дин. Жок болсо ал дин эмес. Ал же ырым-жырым же болбосо дагы бир бирлеринин адаттары же ар жактан келген бир жомоктор болушу мүмкүн. Чындыгында ислам бардык кишилердин дини болгон. Жалпысынан караганда ар бир пайгамбарлар келгенде дини ислам болгон. Эмнеге? Исламдын мааниси багынуу, моюнсунуу, Аллах Тааламга баш ийүү да. Жалпысынан каралганда ошол болгон. Ар бир элчиге ээрчиген адам, пайгамбарлыкка ээрчиген адам ал чыныгы эмне болот? Мусулман болуп саналат. Аллахка моюнсунган, баш ийген адам, жалгыз өзүнө сыйынган адам болуп саналат. Себеби ислам ушул нерсеге чакырат. Мындай айткан жалпысынан бүт пайгамбарлардын дини ислам десе болот. Себеби исламдын мааниси жалгыз Аллахтын өзүнө моюнсунуп, баш ийип, ага буйругун аткаруу жана ширктен, капырчылыктан улак болуу деген да мааниси. Ислам дини эмне дегенде ушуну түшүнүңүздөр. Ислам дини жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө моюнсунуп, баш ийүү, ага байлануу, мындай айтканда буйругун аткарып тыйгандан тыйылуу, жана ширк менен капырчылыктан улак болуу, жана ширк кылган адамдардан да, жана капырчылык кылган адамдардан да улак болуу. Ушул исламдын аныктамасы. Ал эми исламдын жеке мааниси десе, бул Мухаммад алейхиссалату вассаламдан келгенден баштап, пайгамбар болгондон баштап чакырган нерсе. Мындан ары дин келбейт. Ондан ары ислам келбейт дагы. Же жаңы пайгамбар келбейт. Ушул ислам, ушул Мухаммад алейхиссалату вассалам чектелген акыркы пайгамбар. Мына ушул пайгамбарга ким ишенбей кетсе, алар капыр бойдон өлөт, Кудай сактасын. Мейли ал христиан болсун, же болбосо яхуд болсун, кимде ким мени билип, угуп туруп динимди иман келтирип өтүп кете турган болсо, ал тосок ээлеринен болот деген пайгамбар алейхиссалам хадистин маанисинде. Ошон үчүн бир яхуди келип, бир христиан келип айта албайт, мен жалпы исламды айтып атам, мен деле моюнсунган адаммын деп албайт. Эмнеге? Себеби акыркы пайгамбар келди, акыркы дин келди, ислам дин. Алар ээрчиш керек. Эгер ээрчибей эле, пайгамбарды ээрчибей эле мен мусулманмын десе, ал жалган.